Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Кара Балта жаштар комитетинин атынан жана өзүм атыман ушу Кара Балтада болгон маселеге көңүл бурганыңызды суранабыз. Анткени Кара Балта шаарында 3-4 сауна бар экен. Аерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп мына чогулуп жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев сиздерге кайрылап элек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрүп бериңиздер деп. Биздин эмнеге чыктык, анткени биздин эртеңки күnkү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Кара Балта жаштарынын шаарынын атынан жаштардан да бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар. Ассаламу алейкум Кара Балтанын жигиттери. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби мына жаштар чогулдук, бириктик. Кара Балтада 3-4 сауна бар. Бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби ошол. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу, жаман канча иш болот ошонун баарын токтотолу. Даниил, тоже добавишь пару слов? Уважаемый Камчыбек Ташиев и Садыр Нуркожоевич, разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Закройте эти сауны. Город Кара-Балта не должно быть проституции. Сауналар! Сауналар! Сауналар!